Assalamu alaikum урматтуу YouTube көрүүчүлөр. Assalamu alaikum Кадамжай жаңылыктары YouTube каналы катталуучулары. Assalamu alaikum дагы бир жолу амансыздарбы? Мен бүгүн сиздерге Кадамжай шаарында жайгашкан ыйык жерлерибиздин бири Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Мухаммад алейхиссаламдын күйөө баласы болгон 4 сахабанын бири болгон Hazrat Ali Karamullahu Vajhanın ошол кадамы түшкөн жер, ыйык жерибизден зыярат кылуучулар, келип эс алуучулар дем алып кетчү Hazret Ali комплексин тааныштырайын деп чечтим. Мындан бир нече күндөр, бир ай мурун сиздерге айтып өттүм эле, Кадамжайдын ыйык жерлери деген темада комплекс жаратам, ушул видео тартам деп. Ушул эң алгачкы ушул Hazret Ali'ден баштайын деп чечтим. Бүгүн насип кылып уулумдун туулган күнүнүн шарафаты менен ушул жерге келип, тууган уруктар менен, кудаларым менен, дос туугандарым менен эс алып аткан чегибиз. Муну мен сиздерге көрсөтүп аткан жер бул элдердин тилинде Жарматтын дарбазасы деп айтат. Атактуу Жармат Корбашы ушул жерде өз учурунда эми бул ата бабабыз басмачы деп аталган, бирок ошондо эгемендүүлүгүбүз үчүн күрөшкөн ошол совет большевиктерге каршы, кимдерге каршы эми тарыхтан билебиз аны. Ошол Жарматтын дарбазасы деп коет. Ушул жерде каттуу согуш жүргөн деп айтышат. Бул дагы бир тарыхый, мына эки тоонун ортосунда туруп ошол каттуу атышма болуп салгылашуу болгон деп айтышат. Наркы айыл, көзүңүздөргө жакын көрүнүп турган айыл Жиделик айыл деп башталат. Одон нары Дубана, одон нары Учкун, андан нары Кызыл Булак, Окна, Лангар. Кудай буйрса кийинки көрсөтүүлөр ошол жерден болот. Мен эми Hazret Ali комплекстин ичине кире баштайын. Мына ушинтип арка куруп коюлган. Аркадан баштап кире баштайбыз. Бисмиллахиррахманиррахим. Мынакей. Мен панорамасын бир катар көрсөтөйүн. Hazret Ali эс алуучу жайыбыз, ыйык жерибиз. Тетиги күмбөздүн астыда Hazret Ali сахабанын кадамы түшкөн жер. Мынакей. Абасы салкын. Шахмардан дарыясы ушундай оргуштап агып турат. Ошонун шамалы ушул жерге чейин келип турат. Гүлдөр эгилген. Атыр гүлдөр, роза гүлдөр эгилген. Мына чан элдери, арчалар эгилген. Мынакей. Бул жерди мен сиздерге бир катар көрсөтүп өтөйүн, анан шайх менен сүйлөшөбүз. Мына жерде бир түп жакшы гүлас эгилиптир. Мына ушундай атыр гүлдөр. Бизде атыр гүл деп айтабыз, эми жергиликтүү тилде роза гүлдөр эгилген. Роза гүлдөрдүн бир канча түрү бар экен. Мына жерде мага дымагыма урулган өтө сонун бир гүлдүн жыты келди. Башкача гүл экен. Мен бул жака кирүүнү чечтим, себеби бул жерде ушул комплексти курганга катышкан инсандардын тизмелери. Мынакей. Эстелик ташы орнотулган экен, монумент. Куу турмушта өмүр өтөт, билинбей, кызыктуусу балга түшкөн чиркейдей, балга батып бутубуз да колубуз өзүбүзгө бул дүйнөдөн тең бирдей деген насыл акыл сөздөр. Мына бакыт деген эмне дейт? Бакыт, бал сөз адамды эргитет, акыл сөз өзү сергитет. Кур сөзгө кирип кетсең, ырыскың уздап кетет. Тилегиңге Кудай берет дейт. Берсин биз Алла, ынтымак, ынтымак, ынтымак дейт. Адамзаты кийинкелерге. Бул бардык тамгалары өзүнчө бир ыр экен. Ушундай
kompleks taş uşul jerge ornatılıptır. Minekey. Bul jerge rayonumuzdan har kayсы şahar ayıllarından, kıştaklarından jada kalsa koңuş ayıllardan kelip bundan da es alışat eкен мындай. Es alıcı oturucu jaylarda kurgan. Bul jerde dagы minekey güller ornatılıptır. Mына жерге fontan ornatılgan. Kelip köngül açıp es alıp ketseňizler. Oşonun es alıp köngül açıp es alıp oturgançyle Hazret Ali Peygamberimizin köy balasyga Hazret Ali Karamullah Vajhaga dua kılıp ketseňizler öte sonun iş bolat. Bala-çakaňyzlar menen, üy bileňizler menen oşol jerge kelişiňizlerdi men sunuştaýym sizlerge. Minekey bu jerde ukmuşduday bir çoň iğne jalybraktуу östürilipdir. Minekey. Hurmatly YouTube görücüler, uşul jerden tüz barganda Hazret Ali Karamullah Vajha Peygamberimizin 4 sahabalarının biri bolgan Hazret Ali'nin kadam düşken jer. Azı biz oşul jerge barabız. Bu jerden şayxı janağı Adıxam akabız bolat. Bu Adıxam akabızdan surandık. Azı bir Kur'an okup dua kılgandan keyin anan sorağa jogap kılabız. Assalamu aleykum. Bir Kur'an okuyup dua kılaylık. Bismillahirrahmanirrahim. قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين ولما رأوا زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل ورأيتم إن أخلقني الله ومن معي إبراهيم فما يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن ومن به عليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل رأيتم إن أصبح معكم قمرا فما يأتكم بماء معين صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم احفر إلينا والمؤمنين والصالحين والجميل والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم الله تعالى şübenden ya Allah Teala üçüyle bana seni sesmeyen dardı kaşbak ve sabır takat bergen. Allah Teala umurlar uzun rızkılar ulu martabalar koyamız. Allah Teala şu apatlardan, kuruk pattan kasaz yanlardan saklamasın. Nime yaxşı niyet kalmasın niyet maksaydı müşkün olsan iman gel. Toz yolları açık olup, seferler başladı olup, ileri payız berekatlı mikrofat bir baldar yaman olsun sana macburup, bahtulu bulup tabi akıllardan versin. Rabbana hadi yapı dünya hasenata, ve fil ahirete hasenata ve kız Rabbana rahmet ya Rahmanım. Allahu Akbar. Assalamu aleykum. Aleyküm assalam. Sağlığınız yaxşı var. Allah şükür rahmet Allah. Nasip kılıp şu yerge kelippiz. Siz oşal Qadamjay Hazret Ali Uyuk kompleksinin şayx ekensiz. Şu yerde qarab, ha, şu yerde qarab şaqaysan. Xizmat. Oşal biraz tarixi tuuralı bul yerden de aytib berseňiz. Bu tarix boýunça endi Ali razıyallahu şu oğlan var şu bir yerde bir Ayşe Tavuz Mulla Muhtarova degan kişi var idi. Katta molda bu. Şu yerde şu katta şu Ayşe Tavuz Mulla Muhtarova şu qarar şu yerde abad qilib şu yerde Saxtar degan Mulla Muhtarova bo'lgan şu. Aslında şu katta bu uni aslida
bulbul deyishadi. Masalani yaxshi aytadi. Bu shu İhlos surasini ham 2 soat, 3 soat shunchalik aytib beradi. Borni tam beradi. Buni bu o'rtacha biladi Alloh muhtaramani. Mana shu Aysha tabız katta cho'ng molda bo'lganda endi aslida olganda ko'p narsani bilgan. Mana shu Hazrat to'g'risi ko'p narsalar bilib ko'rdi. O'shaning uchun saxta ko'rdi. Qarab berdi, toldarni ekib juda yaxshi qarab kelgan. Keyin shu yerda obod bo'lish uchun endi bizga shu bir hakim keldi, doktorbek degan. O'sha paytda endi beri yaxshi edi. Bu supalar bor, nari supalar bordi. Darashani shu yerda o'tkazildi. Keyin kelib shu yerda qanday joy deb shunday aytdiki, shu yerda Hazrat Alimizni nimasi bor, shu namozda o'tirgan joyi bor deb aytilgan. Shu bizni shu mana shu yerda mana shu ikki chuqur, ikki tuzdan o'rdi. Mana shu ikki chuqur. Nariyat putlari, tapanlari namozda cho'kilib, hadiya deb, attahiyatda o'tirgan joylarda mana shu yerda. Allah'ın kerameti. Allah'ına şu bizi Allah kerameti şu bizi nime ziyaretli isteyip için Allah'ın emri bile bu kavanda şu şeyler yani. Allah şu bol degen şu bol. Tamamlar, çoğun kişiler bu bana. Keyin bunu şunday abad bo'lishga zo'r o'g'li qiyomidan aka degan kishi shu yerda o'zi sebep bo'lib shu yerda nima qilib bar yo'qni qildirib jasad yoki nima qilib kompleksni qiyomatga qurdirib do'ldirib ashar yo'li bilan bo'ldi. Qiyomatga ko'p narsalar qildi bu yerga, ko'p joydan jardam berishdi. Endi qiyomatga hurmatli unga ham nimasi obro'yi yaxshi ekan, ko'p odamlar jardam berdi shu yerda obod bo'lish uchun. Endi qiyomatga o'tib ketgandan keyin shu Aysha akam Abdulhay aka degan kishi endi qoni ukalari shu yerda qarashtirib, dag'nam obod qilib, mechitlarni soldi, kuhlalar jang qiladi, bar yo'qni dag'nam yaxshilab berdi. O'shaning nimasini obod bo'lib yurdi. Oqsoqollar otangizdi, nashatalarıngiz aytuvsiz bo'yicha bu qadam tushgan yer turali kengroq aytib berasiz. Shu ulanishlar bormi? Shu endi 6-iqlimda shu Ali roziyallohu bu dunyoni aylanib chiqqanda shu musulmon dinni islom tarqatgan. Alloh taolo bunga shunday karamat berganki, tezlikni bergan, kuchni bergan, ilmni berganda, endi pahlavon bo'lganda, polvon kishi bo'lgan. Shuning uchun buni yurgan yo'lini bosgan joyni xuddi ruhoniy bosib yurganda bunday tez yurib, tez nima qilib bunga keldi. Shu yerga kelib namozda o'tirgan joy ekan, shu Allohdan so'rangan joy ekan. Shuning uchun bir qadam joyi qoldi. Qadam joyi shu bosib kelib shu yerda namozda o'tirgan joyi. Shuning uchun qadam joyi aytiladi. Shunday bo'lgan ekanda. Endi o'sha o'tib ketgan shu Aysha o'zida qiyomat ham shu Abdulhay aka bardini Alloh taolo rahmatiga olgan bo'lsin. Jo'yin jannatdan bergan bo'lsin. Imomlar hamroh qilgan bo'lsin. Dunyoda obod bo'lsin. Alayka shu otasidan keyin Ayshadan keyin mechitini, narim katta mechit dag'nam kengaytirdi. Dag'nam bu yog'ini 30 ga 25 metr qilib, dag'ni katta qilib nima qildi? Medresa mechitni o'zini katta qildirdi. Mana bolasi endi hozir dag'nam remont qilib obod qilib tashladi. Nimani Abdulhay akam bolasi dag'nam. Allohga shukr. Ularga iymonini baquvvat qilgan bo'lsin. Bardimizda. Adashtirmasin bardimizda. Naka hurmatli ko'ruvchilar, qisqacha bu ovozdan intervyu oldik. Чындыгында эле Hazrat Ali karamulloh vajga shunday bir 4-sahaba bo'lgan payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning iyq sahobalaridan biri mana shunday namozda o'tirganda o'shul yerga Xudoyning amiri bilan shu kishilarning barlig'ini keyingi mu'min keyingi urpaqlar estab yursin deganday Allohning karamati ulug' o'shul yerga qadama tushib qolgan ekan. Buni taxminan chegib jasash qiyin. Bu nechen qilimdan beri, nechen tarixdan beri shu yerda turadi. Endi o'shul kompleksni ziyorat qilgani kelganingizlarda bunday baq daraxti saydin sho'qini o'g'ilib turadi. O'shul yerdan tepkishdan tushasizlar.
Ушул жанагы тепкичтен түшкөндөн кийин бул жака карап басасыздар. Өтө сонун. Мынакей балдар ойноп жүрөт экен. Ойноп жүрөсүңөрбү? Ойной бергиле кызым. Майлы балам. Төкө жыгылып тайып кетпегиле. Бул жер өтө ушундай ыйык жер. Бул жерди курулушуга салым кошкон инсандар ушундай эстелик болсун, инсандарыбыз келип ушундай зыярат кылсын деп ушундай жакшы жерлерди кылган. Мынакей атактуу Шахимардан дарыясы. Бул жака өтүү үчүн мындай кырралуу таштардын чекеси менен басышка туура келет экен. Мынакей. Mınakey, men sizlerge hazır Şahimardağ darıyasının sululuğunu көрсөтөйүн деп чечтим. Ал чекеге чейин барган мүмкүнчүлүгүм болбоду. Оргуштап агып турат мынакей. Шахимардağ март инсандардын шагы, падышасы деген сөз. Котормосу ошондой бир күн насип кылса, ол Өзбекстандын анклавы болуп турат, Кыргызстан чекарасынан ичинде жайгашкан жана Охуна Кызылбулакка кетчү. Кызылбулактын арты жагында тиги акыркы көрүнүп турган тоодун түбүндө. Ошол жактан Ак суу, Көк суу дарыясы кошулуп, ошол Шахимардан суусу деп айтабыз биз. Бирок негизинен Алайдан Ак суу, Көк суу кошулуп келген дарыя ушул. Жергиликтүү тилде биз эми Шахимардан суусу деп айтабыз. Чындыгында өзү Алай зонасынан башталат, Ак суу менен Көк суудун кошулушканы келип отуруп, мынабы биздин дарыя пайда болот. Кандай кооз керемет жерлерибиз бар, карасаңыздар. Мынакей Көк суу дарыябыздын оргуштап аткан жери өтө кооз. Көзүңүздөр куунат келсеңиздер, көңүлүңүздөр ачылат. Ошол Азирет Али комплекстин арт жагы. Азыр мен тепкич менен ылдый жакка карап басамын. Бул жерде ыйык ата бабалардын кабырлары жайгашкан. Ошол жана абабыз айтып өткөн улуу инсандар, чоң аталарыбыз коюлган кабырлар бар. Ушул Азирет Алинин кадам түшкөн жери комплекстин арты жагынан, мына арыстандардын эстелигиден могул жака карап басасыздар. Өтө кооз жерлерибиз бар. Ак суудун дарыянын шоокуну ушул жерге чейин угулуп, тим эле шаркыратмада тургандай чыныгы эс аласыздар. Дарыянын үнү кооз жаратылыш, адыр кырларды көрүп, чындыгында эс аласыздар. Абасы салкын.
Урматтуу көрүүчүлөр, бул жер эчен кылымдан бери турган көрүштөн урпактарыбыз, ата бабаларыбыз ушул жерге коюлган. Мурда бул жер Hazret Ali Karamullah Başkan'ın kadamı düşkön жер, ушунун жаны кабырстан болгон. Ушул жерде жана айтып өткөн аксакал айтып өткөн инсандар абат кылып, ушунчалык эс алуучу жай кылып, мечити менен куруп, элдердин эс алуусуна өтө жакшы шарт түзүп берген. Мына төбөнү эстелигин коюптур. Бул жерге мен өтө бир жакшы нерсени көрүп турам. Алыстан суу түшөт экен. Эми жамгырда түшөбү, кайсы учурда түшөт, бирок ак болуп мына билинип турат, суудун жолу экен. Бир убакта суу түшсө керек ушул жерден. Асказоолуу жерде ушундай дарыянын шарыккан суунун боюнда ушундай жайгашкан. Төбөнү эстелигин ордуна түшүптүр. Мынакей дарыябыз өтө сонун көрүнөт экен бул жерден. Мынакей Ак суу дарыясынын толук көрүнүшү. Көңүлүң ачылып, көңүлүң сергийт экен. Чындаганда чарчаган нервдер чындап эле эс алат экен. Келиңиздер, урматтуу көрүүчүлөр, урматтуу бүтүн республикабыздын аймагында көрүүчүлөр, кадам жайыбызга кош келиңиздер. Ушул кадам жай Hazret Ali эс алуу борборуга келүүңүздөрдү сунуштаймын. Кооз жерибиз. Мына урматтуу көрүүчүлөр, бул жерде мечит курулуптур. Мечиттин азыр ичиге дагы кирип көрөбүз. Мына отурган жакшы шарттар бар экен. Эми кухняны. Мынакей. Канча мейман келсе дагы ушундай тамактарды бышырып жеп кеткени өтө сонун жайларды кылыптыр. Бул жерден келгенде мындай отурган сөрүлөр, комплекстер. Бул жерде дагы бир үй бар экен. Салып отурушат экен. Мен аны сиздерге ошол мечитти тааныштырайын. Мынакей Молла Мухтар Ажы мечити. Ушул жердин негиздөөчүсү аксакал Молла Мухтар Дамланын атыга коюлуптур. Bismillahirrahmanirrahim. Мынакей урматтуу көрүүчүлөр, урматтуу момун мусулмандар, Hazret Ali комплексиге келсеңиздер, ушундай бир өтө сонун мечитте намазыңыздарды өз убакытта окуп, ибадатыңыздар кылып кетсеңиздер болот экен. Ушу мечит дагы курулуптур. Бардык шарттар каралган. Ушундай көрүнүш.
Tö menen leylektin görünüşü öte soğanın görünetken uşul жерден karaganda. Bul emi soğanın görünüştük için muna toğdu forunda selkölenkede öte soğanın görünetet. Minekey darya. Daryanın görünüşü. Allah'ın keremeti. Minekey hurmatly görücüler, Kadamca жаңылыктары YouTube kanalının katılışçıları, barыңızдар, esen aman bolуңуздар. Қолымнан келгенче ошол Кадамжай Азиретали эс алуу жайын сиздерге тааныштырдым. Минекей ак кайыңдар өсүп турат экен. Ушул жерден жыйынтыктоочу сөздөрүмдү баштайын. Минекей меймандарыбыз келип отурган экен. Бул Калмион айыл өкмөтүнөн келгендер меймандар экен. Урматтуу Кадамжай жаңылыктар YouTube каналынын көрүүчүлөрү, барыңыздарды ушул комплекске келип эс алууңуздарды чын жүрөктөн каалап чакырып кетемин. Кооз эс алуу жайыбыз бар. Эми не дейбиз, эми жыйынтыктайбыз. Ушундай жерлерди бүгүн буюрса Кадамжайдын ыйык жерлери аттуу сериямдын биринчиси болду. Мындан ары Кудай буюрса чындыгын айтканда экинчиси экен. Мына мурда азыр жанагы жигит биримди тарттым эле. Меймандардан интервью алышка мүмкүнчүлүгүбүз болбоду. Сиздердин ушул жерде келип эс алып кетүүңүздөрдү каалап кетебиз. Келиңиздер, көрүңүздер. Мен эми тепкичтен чыгып, жыйынтыкташ үчүн сыртка чыгып баратам. Урматтуу YouTube көрүүчүлөр, минекей бүгүнкү сиздерге болгон көрсөтүүбүз соңуна чыкты. Барыңыздарга тынчтык, амандык. Ушул видеонун болушунча таралышыга лайкыңыздар менен, комментарийлериңиз менен жардам бериңиздер. Поделиться этип таратыңыздар. Кадамжай жаңылыктар YouTube каналына каттала электер, катталыңыздар. Мындан аркы видеолорубузда көрүшкөнчө сак саламат болуңуздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Vallahi